Камчы Кылышбаевдин жеке Садыр Кожоевичтин кадры эмес бизде. Биз жалпы мамлекеттин кадрыбыз. Булар вообще чечинип алыпсың го сен улум. Сиз Ош мэриясын жетектеп турган учурда ушул акыры сиз кеткенден кийин социалдык тармактарда шаар бир топ карызга батып калгандыгын, 12 миллиард сомдук карыз болгону айтылып атат. Чынында эле сиздин досуңуз ушул Ташиевдин калкалоосу менен миллиарддаган каражаттарды алып, анын жыйынтык көрсөтүүгө мындай аракет болгон жокпу? Жок. Таткыбек андай эмес, бул барды куру доомат, калп. Мен коомчулукка айтып эле келгем, дагы эле айтам. Камчы Кылышбаевич менен тууганым болот, классташым болот, айылдашым болот. Ал киши жөнүндө эч кандай мен жаман сөз айта албайм. Ошо менен эле бирге урматтуу президент Садыр Кожоевичтин мамилем жакшы. Андан сырткары могу азыр коомчулукта мэрияны карызга батырып коюп кетти, өзүнүн артынан деп айтып атпайбы? Ал бардыгы доомат, калп. Азыр ошол муниципалдык капиталдык курулуштан подрядчиктерге 750 миллион сом карызыбыз бар. Управление городских дорог, шаар жол куруу ишканасында 1 миллиард 500 миллион тегереги да. Жалпы азыркы убакта 2 миллиард 300 миллион сомдун тегереги. Сиздин дарегиңизге ушул айтылып аткан дагы сын пикирлердин дагы бирин айтайын. Ушул Оштогу долбоорлорду ишке ашырууда, Жалал Абадта жана башка жактагы бир кирпич заводдордун продукцияларын колдонуу менен баягы өз көмөчүнө күл тартты деген дагы бир маалыматтар чыгып атат. Анткени сизди көпчүлүк ушул ишкер катары дагы айтып жүрүшөт. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Жок, бул калп. Мен кирпичный заводум жок, бетон заводум жок. Эчтемем жок. Ошол кирпич заводдорун алып атабыз сүйлөшүп, бетон заводдон алып атабыз. Эч кандай мен кирпич заводум да жок, бетон заводум да жок, эчтемем жок. Дагы бир суроо Жигиш мырза, ушул деги эле ушул сиздин жанагы өзүңүз жогоруда айткандай тууганыңыз, досуңуз Камчыбек Ташиевдин отставкасы боюнча көз карашыңыз кандай? Анан бийликте турган учурда УКМК кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттери бүгүн ашкере болуп жатат да. Чынында эле бийликтен аша чабуу аракети мындай болгон эмеспи? Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен аны билбейм, аны билбейм. Аны өздөрү чечип алат го дейм. Аны өздөрү чечип алат. Мен андай саясатка аралашпай эле коеюнчу, Таткыбек.